Так, угулатты болду экен. Таңкы эфир, бирок уже таң болбой калыптыр, э? Так. Так, 3 киши эфирде. Так. Жакшы угулатып айтып коесуздарбы? Гүлназ Жумашева смотрит дейт. Саламатсызбы, Гүлназ, жакшы турасызбы, аман эсенсизби? Так, 5 киши кирди эфирге. Поделиться кылып койсоңуздар, ошондо кичине аудитория чоңураак болот. Ошол аудитория чоңураак болгондон кийин мындай сүйлөгөнгө дагы, мындай дискуссия жүргүзгөнгө да жакшы да. Ошон үчүн дагы поделиться же лайктардан басып койсоңуз, ошондо көбүрөөк. Гүлназ Жумашева. Так. Дагы ким болду экен? Да, поделиться кылып койсоңуздар, чыкпаңыздар эфирден. Мен болсо эфирди баштай берейин. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу достор. Азыр соц тармактарды карап отурсам, ошол жерде багыш 76 жаштагы домком кармалып калыптыр да. Октябрьский райондо ошо 2000 сом берип аткан жеринен домком кармалып, мына азыр иш козголду. Шайлоо бул 30-да бүтөт. Бирок ошол домкомдун ошо 76 жаштагы кичине бабушка экен, ошол бабушкабыз эми абдан чоң нерселерге жыгылып атат да. Ошол домкомго 2000 сомдон таратып бергин деп берген киши ошол мына силер өзүңөрдүн амбицияңарды аткарыш үчүн эптеп депутат болоюн деген үчүн акча берип, анан ошол домкомду барып жиберип, мына силердин айыңардан бүгүнкү күнү бул орус мамышке бабушкабыз 76 жашта экен. Бүгүн ошол бабушка мына мындайча айтканда жок дегенде 200 000 сомдук айып пулга жыгылат да. Ошон үчүн баягыда эле какшап эле жүрдүм, көп эле какшап жүрдүм. Мына урматтуу талапкерлер, силер өзүңөрдүн амбицияңарды аткарыш үчүн эптеп депутаттыкка өткөзүш үчүн өзүңөрдү силер элди, карапайым элди өзүлөрүн ушундай подстава кылып атасыңар да. Бул ачык айтканда бул толук подстава. Негизи шайлоо бул таза өтүш керек. Шайлоодо силер өзүңөрдүн программаларыңарды көрсөтүп, өзүңөрдүн сөздөрүңөрдү, өзүңөрдүн ишиңерди көрсөтсөңөр, ошол туура болот. Турган нерсе болчу да. Мына биздин деле райондо. Мен эми азыр атын атай албайм, көп нерселерди айта албай атам, бирок биздин райондо деле ошол Мамайдын көрү да. Ошол эле биздин райондо деле ошол. Мындай жолдор жасалып калыптыр. Кээ бир жерлерде, кээ бир коңуштарда, жаңы коңуштарда ошол жерде жолдор жасалып калды. Футбольный полялар салынып калыптыр. Ошол жерде кээ бирлер квадрат үйлөрүн менчиктештирип алыптыр. Мына илимди эле айтпады. Момундай бир үйгө кирип туруп биздин агитаторлор келсе, кирбейсиңер бияк деген уже договор түзүп алгандар. Ошондой сөздөрдү айтып атат. Силер өзүңөрдүн мындай кылган иштериңер өтө мыйзамсыз да, өтө мыйзамсыз. Эми болуптур, ошол мыйзамсыздык силердин өзүңөргө тийсе бир жөн эле да. Ошол жерде байкуш карапайым элге тийип атат да. Жөн эле карапайым элге тийип атат. Элге тийип туруп, мына байкуш карапайым элди азыр 200 000 сомго ошол эле орус бабушканы 200 000 сомго айып пулга уже сөз жыгылат. Мына азыр карганда 76-га чыгып алып туруп, ошо
таблеттермен артында туруп туруп преступник катары ошону сөрткө тартып атышат. Эми ошондойдун баары кереги бар беле? Талапкерлер, силер өзүңөрдүн амбицияңарды дагы бир кайталап кетейин. Өзүңөрдүн амбицияңарды тим эле жанталашып депутат болобуз деген үчүн элди карапайым элди карабай туруп, ошо карапайым элге акча тараткан аракетин кылып атасыңар. Силер акча таратылган, ошол жерде голос сатып алган адамдар эртеңки күнү силер жогорку кеңешке барганда силер кыйратпайсыңар. Сөзүн ачыгы, кыйратпайсыңар. Кыйратпаганда силер өзүңөрдүн ошол жакта кеткен расходторуңарды ошол жактан толугу менен актаганга барасыңар. Ооба, мен деле бияктан мындайча айтканда фондко салып атам, чуркап атам. Бирок силер менен менин айырмам, мына мага деген 24 киши өзүнүн мындай жардамын бериптир. Бул менин туугандарым, туган урук, кудалар, ушулар баары тең туштар, достор, өзүлөр ушинтип алып койгон. Сен уже мындайча айтканда быштың, сен мыйзамды бүгүнкү күнү түшүнөсүң, мыйзамды чыгасың, элдин көйгөйүн 24 жылдан бери талашып жүрдүң. Эми сен деген депутаттыкка барып, ошол жерде мыйзам чыгаруу палатасына барып, ошол жактан мыйзамды жакшы карайсың, сен керексиң деп туруп, ошон үчүн мага поддержка карады. Мен фондумда бүт ачык. Чектерге чейин ачык. Пектерге чейин ачык. Мына чектерге чейин ачык. Мен керек болсо, ар бир тыйынды мындай эмелерди агитаторлор менен, мына мындай эмелерди эметип, чектерге чейин жыйнап атам. Мына чектерге чейин жыйнап, бүт таза кылып атам. Анткени деген мен принципиалдуу түрдө мен подкупка барбайм. Эмне себептен мен подкупка барбайм? Ишенип кое алам, теңчтарга, досторго кайрылсам, мага деле мындай теңч достор тыйын берип же подкуп кылганга кудурет жетет. Бирок мен мунга принципиалдуу түрдө барбайм. Анткени биз деген кандай болбосун маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек. Бир кезде депутаттыкка талапкер болуп, мындай белгилүү инсандар, жаш инсандар депутат көтөрүн, анан президент көтөрүбүз деп атканда, ошондо элге акча таратып, ошону менен голостор сатып алган. Ошонго элди көндүрүп алгансыңар. Азыр муну токтотуш керек. Биздин жашообузда ошондой голос сатып алуу деген нерсени токтотуш керек да. Мына бул сапар айтып атышат. Шайлоо таза өтөт. Биз ошонго ишенип, мына мен да ошонго ишенип баратабыз. Бирок мындай карап көрсөң, баягы эле адат калбайт экен. Мындайча айтканда, биягында билими жетпесе, тажрыйбасы нөл болсо, атам заманда, мындайча айтканда, азыркы заманда элдин астында таанымал киши эмес болсо, таанымал эмес жаш жигит болсо, акчанын күчү менен депутат болом деп болтур. Мен ошол адамдарга түшүнбөйм да. Силер эртеңки күнү ошо мыйзам чыгаруу палатасына барып алып, мыйзамдын тамгасын билбеген адам ошол жака барып алып, силер эртеңки күнү мындай жанталашып атасыңар. Бирөөнү билем. $1 миллион чейин алып коюптур. Ошол $1 миллион 300 миңин бөлөк кандидатка жардам бериптир. Эми анын баарын фиксация кылып олтурам. Азыр мен алардын баарын айта албайм, ачык айта албайм, чыгара албайм. Анткени мен мыйзамга толугу менен баш ийем. Мыйзамга толугу менен баш ийгенден соң мен азыр бирөөнү жамандап да айта албайм, бирөөнү сөгүп да айта албайм да.
Бирок силер сөккөнгө мажбур кылып атасыңар да. Бирок мен өзүмдү өзүм азыр кармап атам. Азыр силерди сөкпөймүн. Силерди мындайча айтканда аты жөнүңөрдү айтпаймын. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин мен ар бир футбольный полеңерге, ошол жерге алып барган жасаган жолдоруңарга мен барып алып ошол жерден сурак жүргүзөм. Мен суракты иштин бир уголовный иштин алкагында эмес. Мен могу жерде түз эфирде, элдин астында түз эфирди сурап алып туруп ошол жерде жүргүзөм. Жүргүзгөндө кандай жүргүзөм? Ошол жолду, ошол азыр салынып аткан жолдорду мен ошол жолдордун өзүнүн историясын айтып берейин. Ал жолдор деген Бишкектен, Бишкек шаардык мэриядан бул ошоктан бөлүнгөн акча. Ошонго салып атат жолдорду. Ал жолдорду силер ошол жакта көрүнүп коесуңар. Анткени депутат БК болуп калдыңар да бир кезде. Силер билесиңер кайсы жерде кандай салынат. Анан барып алып ошол жерде туруп турасыңар, бир 6-7 мобилограф алып алып, анан ошо мобилографтар менен айтасыңар, бул мен жасатып атам дейсиңер. Бул силер жасаткан жериңер жок. Муну деген Бишкектик мэрия жасатып атат. Силер бир кезде Бишкекский городской кеңеште отурган депутаттар, силер аны деген просто утверждение кылгансыңар, силер билесиңер. Анан ошон үчүн силер өзүңөр шуулдап бара калып туруп, өзүңөргө мындайча айтканда төшөк тартып алып атасыңар. Спорт комплекстерде ошол жерде летний спортивный ачык эмелер жасатып отурсаңар, эми ал балкимдир силердин чөнтөгүңөрдүн каражатыңар аткан. Так, кичине чойлуп атат болуш керек. Биякта интернет эметип атабы. Эми ошол жерде спорт комплекстерде кичинекей спорт аянтчалар жасап турсаңар, ал молодцы. Биздин элибизге ошол жерге действительно новостройкаларга бул керектүү нерсе. Мен мындан каршы болбойм. Бирок биз баарыбыз мыйзамды сыйлашыбыз керек. Мыйзамда биз бул үгүт иштери жүрүп атканда биз бирөөнгө барып бирдеме салып бергенге укугубуз жок. Силер ошол спорт аянтчаларыңарды, ошолордун баарын 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 3 жыл болобу мурун салсаңар болот эле. Силер ошондо баарыңар Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарыңар эле. Анткени бул силердин түзмө-түз силердин жумушуңар. Жогорку кеңештин депутаттары булар мыйзам чыгаруу палатасы. Булар деген жол салбайт. Булар мыйзам чыгарат, ошол мыйзамдарды көзөмөлдөйт. Ошол мыйзамдар үчүн бири-бири менен оппозиция, мындайча айтканда оппозициялык күчтөр болот. Ошолор менен бири-бири менен мындай саясий бир консенсуска келишет да. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары булар болсо именно ошол жолдорду салганга, школдорду салганга ошолорго түзмө-түз алардын жоопкерчилиги. Эми ошол жоопкерчиликти баарын мурун кийин жасабай, азыр барып алып жасап атасыңар. Мейли жасагыла. Бирок жасап атасыңар. Ошол жерде өзүңөрдүн мындайча айтканда дарманыңар да жетпей атат. Өзүңөрдүн тажрыйбаңар да жок. Анан ошол тажрыйбаңар жок болгон үчүн силер алып туруп азыр мындай ар бир добушту сатып алганга чуркап жүрөсүңөр. Силер добушту сатып алып жүргөндө, сатып алып атканда, силер ушул добуштун азабынан, добушту сатып алыштын кесепетинен силер монда карапайым элди кайра мындайча айтканда подстава алып атасыңар. Мына Көкжар микрорайонунда ошол жерден 76 жаштагы бир орус бабушка кармалды. Мына эми силер ошол бабушканы эртең күнү 200 000 сомдук айып пулун силер төлөп бересиңер. Эртең күнү ошол бабушкабыз 200 000 сом ошол айып пулду төлөй албаса, 5 жылга чейин эркинен кесилет деген мен башынан эле айтып келдим. Азыр мыйзамды, именно ушул мыйзамды, шайлоо боюнча мыйзамды абдан күчтөтүп салган.
башынан эле айтып келатам. Урматтуу талапкерлер, силер бири-бириңер монтип голос сатып алган ордуна бири-бириңер ошол жерде өзүңөрдүн көрсөткүлө, өзүңөрдү монтип туруп элдин астына чыккыла, элдин астына жүргүлө. Мына биз деле, мына мен күнүгө азыр мага да бир чети шайлоо жакшы болуп атат. Мен азыр күнүгө бир 10-15 километр басып атам. Күнүгө. Мен райондорду өзүмдүн агитаторлор менен кошо алып туруп басып жүрөм. Ар бир үйгө кирип атам, колуман келишинче, аябай жолдон элдер менен кезип атам. Ошолордун баарына бир. Мына азыр бүгүн кайра чыгам. Ошону мен күнүгө басып атам. Мага бул пайдалуу болуп атат. Негизи баскан пайдалуу. Ошол жерде эл менен сүйлөшүп атам, элдин көйгөйүн угуп атам. Анан ошол жактан ошо көйгөйлөрдү, элдердин пикирлерин угуп, ошондо уже бияка кирип атат. Эртең күнү жогорку кеңешке депутат болуп калсам, ошол жерде олтуруп туруп, ошол көйгөйлөрдү, ошол тетиги мыйзамды кайра карап чыгыш керек экен. Бул мыйзамга толуктоо киргизиш керек экен. Бул мыйзамды такыр жокко чыгарыш керек экен деген нерселерди мен уже ошо эл менен жолугуп атып, эл менен сүйлөшүп атып, могу жерге тутуп атам. Силер болсо өңгөчөсү кээ жаш талапкерлер, силерди эл менен кезиккен көргөн жокмун. Мына биздин округ боюнча кезигүүгө биз дайыма бир 4-5 эле барып атабыз да. Калгандарын көрө элекмин баргандарын. 4-5 барып атабыз, эл менен кезип атабыз, эл менен иштеп жүрөбүз. Тиякта бир байкебиз бар, ал да эл менен кезигип жүрөт. Анын баарын көрүп атабыз. Калгандарын жымжырт. Ошо жымжырт болуп атканда ошол жакта бирөө өңгөчөсү, аны мен 30-нан кийин айтам, акчасын күчүнө салып атабы, кандай кылып атат, ким билет. Бирок кайсы жерде барбасаң да, биздин агитаторлор кайсак кирбесе эле, ой, биз тигинге уже иштеп атабыз. Ар бир добушту талашып дем эле жанталашып атасыңар. Мейли дейли, барыңыздар. Өтүңүздөр, ийгилик колдосун силерди. Бирок эртеңки күнү ошол жакта жогорку кеңешке келип алып туруп, элдин үнүн укпай, элдин мындайча айтканда көйгөйүн көрбөй, анан ошолордун баарын бияка салып туруп, эмнеден баштайсыңар? Бул мага кызык. Мен силерге айтып бердим. Мен элдин көйгөйүн угуп, элдин болгон кандай проблемалар баарын көрүп туруп, мен кандай мыйзам ошол жакта иштеп атат. Ошол мыйзамды кандай керек жок жагын жок кылыш керек. Дагы бир кайталанып кетейин да. Боло турган жерлерин болуш керек деп туруп, мен ошол жака уже могу жерде кандай мыйзамдарды оңдош керек экенин мен өзүм айтып атам. Силер болсо эртеңки күнү барып алып, элдин көйгөйүн билбей туруп эртең жогорку кеңешке баратканда эмне кыласыңар? Бул ошол көйгөйдү, ошол нерсени ойлоносуңарбы же ойлонбойсуңар түшүнбөйм. Мейли, жанталашып атасыңар. Амбицияңар күчтүү экен. Чөнтөңөр калың экен. Баргыла. Бирок эртеңки күнү силер ойлоп атасыңар, азыр мыйзам чыгаруу палатасына барып калсак, эртең өзүбүздүн бизнесибизди мындайча айтканда калкалап калабыз. Жок. Уже баягыдай, илгеркидей жогорку кеңештин депутаты баягыдай балып туруп бизнесин уже коргой албайт. Анткени эртең күн тияка барганда баары бир мыйзам, күч силерде эмес. Биз мыйзам жазабыз. Мындайча айтканда, биз олтуруп туруп ошол жерде мыйзамдарды киргизебиз, мыйзам менен иштейбиз. Бирок мурдагыдай олтуруп туруп азыр барып туруп өзүңөрдүн бизнесиңизди же бизнестериңерди силер коргой албайсыңар. Анткени азыр заман бөлөк болуп калган. Мындайча айтканда, көп бизнестердин баарын ким көзөмөлдөп атканын анын баарын билебиз. Кайсы жерден кандай сөз чыгып атканын анын да баарын билебиз. Силер мына бүгүнкү күнү
жогорку кеңештин кандидаттарына ушундай шарт түзүлдү. Барып мыйзамды жазып, туура мыйзамдар жазып, ошолорду ишке ашырып, анан ошо ишке ашырылган мыйзамдарды контролдоп, туурага иштеп атабы ошол мыйзам же туура эмес иштеп атабы, ошондойго барабыз. Ошондуктан талапкерлер, силерге дагы бир кайрылып кете турган нерсе, силер бир нерсени түшүнүшүңөр керек. Силер өзүңөрдүн амбицияңарга жетебиз дегенден силер карапайым элди подстава кылып атасыңар. Менин оюмча бул биринчи хлопушка эмес, мындайча айтканда хлопушка деп милициялар айтат го, задержание. Менин оюмча дагы көп мындайча айтканда задержаниялар болот. Ошол задержанияларда ошо карапайым элдер болот. Урматтуу шайлоочулар, силерге да айта кетейин. Ошол жердеги данкомдоруңарга, квартальныйлериңерге акча сунуштап атса, албагыла. Эртең күнү кармалып калсаңар жаман болот. Андан көрө жүрөгүңөр менен өзүңөр ошол жерде ким кандай иштерди кылган, ким кандай мурун туура иштерди кылган баарын карап туруп, эртең күнү жүрөгүңөр менен шайлап ал. Мен мени шайлагыла деп айтып аткандан алысмын. Мен жакшымынбы, жаманмынбы, жарайымбы депутаттыкка, жарабайымбы, муну эл чечет. Муну деген мен өзүм калоом чечпейт. Муну эл чечет. Эл мага мындайча айтканда баа берет. Баа берип мага ишенсе, мага өзүнүн добушун берет. Бирок добушуңарды саткандан алыс болуңуздар. Алыс болуңуздар добуш саткандан. Анткени бүгүн мыйзамды күчтөтүп салган. Эртең күнү 2000 сом үчүн 200 000 сомдук айып пулга жылганыңар бул өтө туура эмес. Бул мындайча айтканда силерге эртең күнү сиз кармалып калсаңыз, сиздин 200 000 сомдук айып пулуңузду ошол сизге акча берип аткан адам төлөбөйт. Эртең күнү силер өзүңөр каласыңар ошол проблема менен. Анан ошондо ошол проблема менен калганда силер бизге адвокаттарга келесиңер. Жардам деп биз монда айып пулга жылдык деп эртең күнү бизге келесиңер адвокаттарга. Анан биз отуруп алып туруп силерди ошол жерден мындайча айтканда кайра коргойбуз. Урматтуу талапкерлер, силерге дагы айта кетейин. Сатып алуудан арыраак болуңуздар. Карапайым элди подстава кылбаңыздар. Шайлоочулар, албаңыздар. Чын жүрөгүңөр менен барып туруп шайлоого өзүңөрдүн добушуңарды каалаган өзүңөргө жаккан кандидатыңызга, талапкериңизге добуш бергиле. Ушуну менен түз эфирди токтотоюн. Могу жерде бир суроолор келиптир. Данияр Чарбеков, салам алейкум дейт. Ва алейкум ассалам, Данияр. Гүлжан Ахматова, саламатсызбы? Так, ассалам алейкум. Удачи, байки. Уверен, что вы пройдете в жогорку кеңеш. Спасибо, Бабур. На все воля Всевышнего. Мейлі ошонун суроолор, жооптор жок болсо, анда эмесе ушу таңкы эфиримди, субботний эфиримди токтотоюн. Баарыңарга аманчылык, Кыргызстанда тынчтык, аманчылык болсун. Кыргызстаныбыз өнүгө турган жолдобуз. Кудайым буйрса, Кыргызстан алдыңкы мамлекеттердин деңгээлине өсүшүнө көзүм жетет. Ошон үчүн алга Кыргызстан.